Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmattуу mekендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Барыңыздарды касиеттүү улуу Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Алла Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Баарыбызды Алла Таалам өзүнүн райымына бөлөсүн. Туура жолдон адаштырбасын. Жүзүңүздөрдөн эч качан кубаныч кетпесин. Кылган курбанчылыгыңыздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Бардыгыбыздан жакшы амалдарыбызды, жакшы сөздөрүбүздү Алла Таалам кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, даражаларыбызды бийик кылып, мына курмандык чалып атасыздар, жараткан Алла Таалам буну кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Фатима энебизге ушу биринчи курмандыктын каны жерге түшөрдөн мурда адам баласы ким курмандык чалып атса, бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Жана эртеге кыямат күнү бул курмандык чалынган эти, ушунун барды териси, ошондой эле мүйүзү, туягы, жүнү бардыгы таразага тартылат деген. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Сахабалар сурашкан, я Расулалла, бул курмандык чалуу бул эмне дегенде, суннаты абикум Ибрахим, Ибрахим алейхиссалам атаңардын курбандыгы. Алан сахабалар сурашты, буга бизге эмне болот десе, ар бир жүнүнө силерге бирден сооп жазылат дейт. Ар бир кылына бирден сооп жазылат дейт. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, жыл бою жакшылыкта болуңуздар. Кийинки Курбан айт майрамына чейин жараткан Алла субханаху ва тааланын коргоосунда, амандыгында, туура жолго жолдоосунда, ырыскысында, берекесинде болуңуздар. Алла субханаху ва таала баарыбыздан жакшы амалдарды кабыл кылсын. Айтыңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.